Akындın aytar saltıda amandық тілейм жалпыңа. Сабырлы ұрдай баштайын сабырдың айтып қалқыма. Сабырду жетет жеңішке, сабырсыз батат кейішке. Болбой қалған іш үшін жан дүйнөңді кейітпе. Мен білдеп тұрбайт ардайым толқындар билек деңізде. Сабырды қармап құлауа, сыноның жолың еңішке. Өзгелер көріп табалайт, өзіңді байқұш дегізбе. Қатасыз кепті сөйлеткін, қанатын көкке күйлөнткін. Сабағын беріп уыл қысқа сабырдың жолын үйреткін. Ыйлары менен солуай, иманы менен гүлдөссүн. Сабыр бұл насаат айттырат, саламат тилиң аққылат. Санаға салып шайтандар, сабырсыздардың асқырат. Сабырду Құдай өзі да сабырдуларды жақтырат. Өтіп атқан топтобой өмірге сабыр қылалы. Төбеден ұрған шындықты төгінге сабыр қылалы. Көр албастар орытқан көңілге сабыр қылалы. Өлчөсүң ошол тағдырдың өлімге сабыр қылалы. Берметің ақыл билимди билүүде сабыр қылалы. Күч келсе дағы сыноодон күнүгө сабыр қылалы. Сүңгүткөн терең ойлорго сүйүүдө сабыр қылалы. Жарыктан качкан күйгүнгө жалпыга сабыр қылалы. Айлантып алдап кептерди айтчуга сабыр қылалы. Сабырду жетет мұратқа, сабырсыз қалат уятқа. Сабырдан бақыт жаралсын, сабырдың түбі саралтын. Ақылдың сабыр жарығы, сабыр бұл диндин жарымы деген екен бабалар. Жан тарассаң шашылып жан дүйнөң болор жарадар. Сабырсыз болып жашабай, сабырды билип баалап ал. Сабырду қанша шаңданған, сабырсыз қанша чайналған. Ақындан сабыр кеткенде, ақиқат жығат таңдайдан. Батырдан сабыр кеткенде, батыныш қиын маңдайдан. Елден сабыр кеткенде, дайрадай жығат ағылып. Тоодой күш тоскоол кылалбайт, токтотуш кыйын жалынып. Андыктан эч кимден сабыр кетпесин, аргасыз ишке багынып. Тобокелчил тоо ашат, кыбыраган кырашат. Сабырдуу жеткен бакыттын сырларын үйрөнөлү деп сабырсыздар сурашат. Сабырдуулук чоң мектеп, сабагын алсаң бийиксиң. Ардайым эки дүйнөдө алдыда жүрчү күлүксүң. Бекемделип иманың, периштелер сүйүссүн. Инсанга тийип жардамың, ийгиликтердин арнагын. Жан дүйнөң кубансын, жакшылыктарды камдагын. Азабы тиет акырың аскырык жолго барбагын. Тирүүлүк сабыр иш экен түшүнөсүң ар жагын. Томуктай жетет ишенич тобокел кылгын ардайым. Түйшөлбөй кетер дүйнөгө түгөлүк жагын тандагын. Сансыз жыл көргөн тоолордой сабырдуу жашаң ардайым. Hazreti Ali'den gündördün жакшысы кайсы десе, жооп берген экен күнөөсүз өткөргөн күндөр деп. Рамазан айында барыбыз күнөөлөрдөн тазаланып, кубанып турган чагыбыз. Кадырлуу көрөрмандар, орозоңуздар кабыл болуп, Кудай Таала убада кылган мээримдүүлүгү баарыңыздарга насип болсун. Бүгүнкү адеп жана акылак жөнүндө маегибиздин негизги каарманы Адеп Башаты Дини уюмунун müdürü Автандил Ажы Чусупбеков. Салам алейкум. Алейкум салам. Siz менен азыр демерчилердин жарнамасы бар. Чогуу көрүп алып, анан маегибизди баштасак. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адалеттен өзгөчө ыкма менен жасалган дам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Пайда, манай, ырахат, дам. Лактобактерияларды камтыйт, манайды көтөрөт, стрессти басаңдатат, кальций булагы, ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Оокаттардын баарын жыйыштыралы кызым. Ой, ал жакта баары бар, керектүүлөрүн эле алгыла. Леон. Ажырай албаган бут кийим. Бүгүнкү темабыз абдан кызыктуу деп ойлойм. Негизи бардык нерсенин үстүндө адептүүлүк турат дейт. Чу дегенде эле ушул адеп деген эмне? Ушундан баштасаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Келип келген Рамазан айыңыздар куттуу, берекелүү болсун. Кудай Таалам бул ыйгайда кылган жакшы дуа, тилек, ой максаттарды кабыл кылган болсун. Адеп акылак боюнча
Бүгүнкү жакшы бир теманы коомубузда аябай зарыл болуп турган көйгөйлүү бир маселени козгоп жатыптырсыздар. Адеп ахлак деген эмне деген боюнча кыскача бир түшүндүрмө берип кете турган болсок, адеп ахлак адам баласынын бир кыймыл аракетине байланыштуу бир эрежелерди адеп ахлак деп коет экенбиз. Бул жакшы жагы болобу, жаман жагы болобу, ошол кыймыл аракеттери. Ошол жакшы жагынан боло турган болсо, анын адеп ахлагы жакшы экен деп айтабыз. Эгер ошол кылыктары болобу, башка нерселер болобу жаман болсо, адам баласынын табиятына жакпаса, муну жаман бир кулук мүнөздүн ээси экен деп айтабыз. Динибиз дагы ислам дини бул өзү адеп ахлактын үстүнө курулган дин. Анткени Куранда да Алла Таала пайгамбарыбызды сыпаттап, иннака ла хулукин азим, сен ушундай бир кулук мүнөздүн ээсисиң деп сыпаттайт. Күнүбүздө биз дагы ошол дин десе эле көбүнчө бир кыска бир рамкага алып эле намаз, ибадат ушу мечит менен эле чектейбиз. Бирок диндин ар кыл тармакта ар кандай бир нерселери бар. Ошол кылып жаткан жада калса ибадаттарыбыз дагы адам баласынын адеп ахлагын оңдой турган нерселерден. Кудай Таала тарабынан жиберилген, мисалы орозо болобу, намаз болобу, ошонун баары адам баласынын адеп ахлагын оңдоо үчүн жөнөтүлгөн. Мисалы Куранда Алла Таала намаз тууралуу мынтип айтат: «Инна солата танха анил фахшаи вал мункар». Намаз бул бузукулук, ыплас, жаман иштерден тыят дейт. Кыргыздарда деле бир сөз бар эле, баягы намаз окуган адамды периштедей элестетип, ичпейт, чекпейт, ууру кылбайт, ушак айтпайт деген бир түшүнүктөр болот эле. Аны сыңары баягы кыргыздар деле билишкен. Ал баягы намаз канчалык адамды тарбиялай турганын. Ошол эле сыяктуу азыр ороз айында турабыз. Ороз айы дагы бул адам баласын тарбиялай турган бир ай. Бир жылда 12 ай боло турган болсо, жараткан Алла Таалам ошол 12 айдын ичинен бир айды өзгөчөлөндүрүп, өзүнө жагымдуу, өзүнө сүйкүмдүү кылып, бул айда Куран түшүрүп, адам баласы ошол бир ай ичинде өзүн руханий жактан тарбияласын, адеп ахлагын оңдосун деп, Куранда Алла Таала орозо тууралуу момундарга силерге парз кылынды орозо эмне үчүн дегенде, такыба болушуңар үчүн дейт. Такыба дегенде алымдарыбыз эмне дегенде, такыба бул Алла Тааланын арам кылган, жакпаган жаман ыплас иштеринен оолак болуп, жакшы Кудай Таала буйруган иштерди аткара турган болсо, бул такыба деп айтышат экен. Демек, динибиздеги баягы пенденин мойнуна жүктөлгөн ибадаттардын баары адам баласынын адеп ахлагын оңдой турган бир дин, ибадаттар десек дагы болот. Анан баягы адеп ахлакты бул дин жагынан келе турган болсо дагы жакшы болот экен. Анткени динде бир жоопкерчилик болот экен. Эгер диндеги бир адеп ахлак боло турган болсо, эгер сен уурлук кыла турган болсоң, адеп ахлакка каршы келе турган, же болбосо ушак айта турган болсоң, башканын аркасынан жамандай турган болсоң, бирөөгө бир жаман зыян келтире турган болсоң, мунун кесепети кыямат күнү же болбосо бул дүйнөдө жазасы мындай болот десе, баягы адам ошол нерседен коркуп, баягы жаман иштерден оолак болот экен. Динибиз бул өзү баягы айтып кеткендей адеп ахлак үндөгөн дин болгондуктан айрым аалымдарыбыз айтат экен, аддин муамала дейт, дин бул мамиле дейт. Мамиле эмне менен болот десе, мамиле биринчи үй бүлөдө болот, жубайлардын ортосунда болот. Бул жерде дагы мамиле кылууда эң биринчи адеп ахлак болбосо, бул кыйын маселеден. Бала менен болгон мамиле болот, кошуна менен болгон мамиле болот, ата-эне менен болот, жараткан Кудай менен болот. Иши кылып жалпылай эле жандыктар менен, жаныбарлар менен болгон нерсенин баарын муну мамиле деп коебуз. Ошол мамилени кылууда дагы кээде мамиле жакшы болот, жаман болот. Бул адеп ахлакка байланыштуу нерселерден экен. Динсиз адам дейли, мусулман эмес да, бирок адеп ахлак укмуш баары жакшы көрөт. Биз күткөндөй адеп ахлактууда. Ошол адамдын жараткан алдында даражасы барбы, жокпу? Эми ал баягы Кудай Таалага ишенбесе, бирок Кудай Тааланын баягы мусулмандардан талап кылгандай жакшы бир кулук менен сыпаттар менен жазаса, Кудай Таалам ага бул дүйнөдө баягы алымдарыбыз айтат, жазасын, сыйлыгын бул дүйнөдө берет дейт. Балким байлык береби, балким бала береби дегендей. Баягы алымдарыбыздын бири ушу Европа өлкөсүнө барып келгенден кийин айткан экен, мен ал жактан канчалаган баягы адамдарды көрдүм, бирок эмне баягы момундун сыпаты менен жашаган дейт да, ислам динин көрдүм дейт, бирок мусулман көргөн жокмун дейт. Араб өлкөлөрүнө келдим, канчалаган мусулман адамдарды көрдүм, бирок исламды көрө алган жокмун дейт. Бул жерде айткысы келген нерсе, Европа болобу, баягы өнүккөн өлкөлөргө карай турган болсок, адеп ахлагы эң жогорку бир деңгээлде, уурлук кылбайт, башка бир эмне кылып атат, иши жок. Биз мусулман өлкөлөр болсо, бирибиздин артыбыздан бирибиз шыбамай, башка нерсе кылмай, баягы көрө албастык болобу, ичи тардык болобу, муну баары адеп ахлакка байланыштуу нерсе. Өнүккөн өлкөлөрдө андай болбойт экен. Тескерисинче араб өлкөлөр болобу, тазалыктан баштап алып карай турган болсок, таза болбойбуз, кыянатчылык кылабыз, жалганчыбыз, алдайбыз. Демек, аалым бул ошону айтыптыр, Европада ислам бар экен, бирок мусулман жок экен деп. Демек, Кудай Таалам ошолордун өнүгүшүнүн себебине да балки
балким ошолордун баягы адеп аклагы жакшы болгон үчүн Кудай Таала берип жатса керек деп айтышат аалымдарыбыз. Анан Куран хадисте баягы топтомдорунда келип баягы адеп ахлак кандай болуш керек дегенде 5 нерсеге бөлүшөт экен аалымдарыбыз. Биринчиси эмне десе, Алланын жана анын элчисине болгон адеп ахлак кандай болуш керек, Алла Таалага болгон урматы мисалы кандай болот десе, Алла Тааладан бир нерсени сурап жатканда баягы Кудай Таалага кандай бир абалда, мисалы жөн эле барып сурайбызбы же бир намаз окуп Кудай Таалага жагарлык иш кылып туруп сурайбызбы, бир ошол бар экен. Пайгамбарыбызга да кайрылып атканда мисалы Куранда сахабаларга Алла Таала айткан: "Эй Алланын элчиси эмес, о Алланын элчиси, сылык кайрылгыла, ал бир Алланын элчиси" деп эскерткен. Ошого окшош бир адептери бар. Андан кийинкиси өзүнө карата милдети, баягы кыргыздарда өзүн сыйлабаган өзгөнү сыйлап жыргатпайт дегендей, биринчи өзүн сыйлап адептүүлүк болобу, баягы тазалыгынан болобу, өзүнө баягы өзүн алдабай бир нерсени десе ошонун аягына чейин чыгуу, бул дагы бир сөзүнө туруу мусулманчылыкта адеп ахлактын бир жогорку белгиси. Бул өзүнө болгон милдети. Андан кийинкиси үй бүлөсүнө болгон милдети. Мисалы жубайына канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү болуп, аны карап бага алып атат, балдарын кандай кылып Кудай Таала берген аманатка ээ чыгып атат деген, мунун баары адеп ахлакка байланыштуу. Баягы үйлөнгөндөн кийин жашоо бүттү да ошо колума тийди деп жата бербей, аларды дагы бир материальный жактан эле каржылабастан Кудай Тааланын буйруктарын аларга жеткирип, аларды дагы бир дин менен жашап, кыяматта алардын дагы баягы сурагын жеңил жооп бергендей кылып, аларга бир көмөк көрсөтүш, бул эркектин милдети. Андан кийинкиси мекенине болгон милдети дейт. Адеп бул ахлак кандай болуш керек десе, биз Кыргызстан, мисалы Кыргызстан үчүн эмне кылдык дейбиз. Кыргызстан үчүн балким айрымдарыбыз ойлойбуз, бир ушундай бир чиновник болсом же барсам мамлекетти өнүктүрөм деп. Мамлекетти өнүктүрүш үчүн бир чоң бийликке келиш шарт эмес. Балким көчөгө бир мусор таштаба, таштанды таштаба, же көчөдө кандай бир ыплас бир булганыч жер жатса ошону тазалап кой деген сыяктуу, бул өлкөңө болгон милдет, адеп ахлактын бир белгиси. Анан өлкөңдү бузулушуна себеп болуп атсаң, өлкөңдүн талкаланышына бир себеп болуп жатсаң, бул адеп ахлактын жоктугу. Ал эми бешинчиси башка адамдарга болгон милдети дейт. Баягы пайгамбарыбыз хадисинде айтат да: "Ал муслиму ман салима ал муслимуна мин лисанихи ва ядихи" дейт. Мусулман адам ким дегенде, пайгамбарыбыз караңыздар, сонун кылып ачыктап берип атат: башка бирөөгө тилинен да колунан да зыян тийбегени дейт. Анан баягы колуна зыян тиет билебиз, урат, чабат, башка нерсе кылышы ыктымал, бирок андан дагы жаман нерсе бул тилинен келе турган зыян экен. Кээде кирип өлөйүн дейсиң, жан таттуу кирейин дейсиң, жер катуу боло турган учур болот. Бул кайсыл убакта сага баягы сен кылбаган нерсени жалага жаап артыңан аброюңа шек келтире турган болсо, бул тил менен болгон зыян болот экен. Өлөйүн дейсиң, жан таттуу кирейин дейсиң, жер катуу болуп калат дагы. Бул адамга болгон эң чоң зыян экен. Ушул жерден суроо туулат да. Бир акылман аалым айткан экен, мен дүйнө жүзүн кыдырып жакшы кулк мүнөздөн өткөн нерсе тапкан жокмун деп. Азыр соц тармактарда, машина айдап баратканда, көчөлөрдө, баардык жерде кыргыздардын өтө адептүү болуп баратканыбызды байкайбыз да. Эменин ичиндечи ушу адептүүлүктү үй бүлөдө кантип баштап үйрөтөбүз? Ким жоопкерчиликтүү же мектептерден башташ керекпи? Кандай кеңеш бересиз? Адепти үйрөнүүдө динибизде баягы эне бул мектеп дейт. Балага тарбия берүүдө биз кымбат баалуу бир мектептерге балдарыбызды жиберсек дагы, кандай бир бала бакчаларга жиберсек дагы, ал жерден ала турган нерсеси дүйнөлүк бир илимди алыш ыктымал, бирок руханиятты тарбиялай турган нерсени баягы бул энеден алат экен. Кыргыздарда жакшы сөз бар: балапан уяда эмнени көрсө учканда ошону кылат деп. Демек бул үйдөн энесинен, атасынан көрүп таасирлене турган болсо, бала ошону кылат. Анан балага бир нерсени айтып эмес, кылып көрсөт дейт. Негизи динибизде деле, пайгамбарыбыз деле бул динди жайылтууда, динди адамдарга таркатууда биринчи жашап өзү көрсөткөн болгон нерсеси менен, кыймыл аракети менен. Анан күнүбүздө биз эмне кылып атабыз? 85%-ын айтабыз, бирок жашоодо амал кылбайбыз ал нерсеге. Тилекке каршы. Бирок динибизде талап кылынган нерсе жашап көрсөтүш керек, үлгү болуш керек. Азыр жандуу бир мындай үлгү, өрнөк боло турган нерсеге муктаж болуп атабыз. Ошол себептен да Кудай Тааланын пайгамбарларды жиберишинин себеби дагы баягы Куранды болобу, башка Кудай Тааланын ыйык китептери болобу, ошолорду адамдарга жеткирүүдө, мына бул пайгамбар деле араңардан чыккан бир адам, ушул деле жашап атат. Мына силер дагы жашап ушундай кылсаңар болот деген бир мисал. Анан баягы үй бир кичинекей мамлекет дегенден кийин баягы ал жердеги балдардын тарбияланып эртең мамлекетке кандай бир салым кошот, мамлекеттин кайсыл бир басамагына барып, кайсыл катмарында иштеп жашайт, эң маанилүү нерсе. Андыктан биринчи үй бүлөдөн, баладан башташ керек тарбияланып. Баягы эне келет дагы, айрым бир китеп булактарында келет, балага дейт 3-5 жашында
баягы үйрөтө турган адеп акылакты үйрөтүп калгыла, андан кийинкиси кеч болуп калат дейт. Жаш башта алдаса болот дегендей, баягы жаш баланы алдап ар кандай бир нерсе менен адеп акылакты үйрөтсө болот. Андан кийинкиси кеч болуп калат. Куранда баягы пайгамбарыбыздагы хадисинде мынтип айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак", мен адамзаттын адеп акылагын оңдоп толукташ үчүн жөнөтүлдүм дейт. Баягы пайгамбарлар эмнеге жиберилген, 125 миң пайгамбар келгенде ушундай алымдарыбыз айтат. Ошол Кудай Таала ошончолук пайгамбарларды кайра жөнөтүштүн эмне бир муктаждыгы бар эле дегенде, баягы коомчулук бузулган сайын, ошол коомчулукта адеп акылак жоголгон сайын Алла Таалам пайгамбарларды жиберген экен. Анан акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар, акыркы пайгамбар болуп келгенде, бул араб өлкөлөрү ушунчалык бузулуп, баягы күнүбүздө аборт кылдырып койсо, балким көзгө көрүнбөгөн нерсе, балким жан ачыбашы ыктымал, бирок алар көзүнө көрүнүп калган 5 жашар баланы ушундай алып барып эле кыздарын көмүп коюшкан, кыз болуп төрөлгөн үчүн. Кудай Таала ошондой бузукулук шараптын ушунчалык ичип калышкан эле дейт. Арак арам болуп келгенде Мадинадагы сахабалар айтат, көчөдөн төккөндө эми балким кичине көркөм деп айтылгандыр, сел кыян жүргөндөй, баягы жамгыр жааганда ошондой болуп арактар акты эле дейт да. Баягы арактан ушундай бузукулуктун эми толгон токой түрү болгон. Ошолорду оңдош үчүн пайгамбарыбыз жөнөтүлгөн адеп акылагын. Анан бул 23 жылда дагы баягы хикматы, мунун сыры, даанышмандыгы эмнеде десе, ошо сахабаларды жандуу өрнөк кылып кийимкилерге жашап, мына динди жашаса болот турбайбы деп эмне көрсөтүш үчүн пайгамбарыбыз тарбиялаган. Бардык нерсени баягы оңдоп түздөсө болот дейт, бирок бул адамдын кулук мүнөзүн бир аз оңдоп түзөш кыйын дейт. Кыргыздарда айткандай, көңгөн адат кала, уйга жүгөн салабы дегендей, айрымдары менин адатым ушундай эле калбайт дейт, бирок муну оңдосо болот. Эгер дейт, аалымдарыбыз айтат экен, адам баласынын адеп акылагы өзгөрбөй турган болсо, пайгамбар жиберилмек эмес дейт. Демек өзгөрөт. Бирок Мухаммед пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар келбейт, акыркы пайгамбар келет. Пайгамбар келген болду, жок. Демек адеп акылак бузула турган болсо эмне болот десе, аалымдарыбыз айтат экен, бул бале апат, кыяматтын келген белгиси дейт. Кудай Таалам ушул Рамазан айында турабыз, ошондой бале апаттар жоголсун. Кудай Таалам жакшылык жагын берген болсун. Анан Куранда Алла Таала мынтип айтат: "Лакот кана лакум фи расулиллахи усватун хасана". Силердин Мухаммед пайгамбарыңарда ушундай бир жакшы үлгүлөр бар дейт. Ошолорду алгыла дейт. Мисалы карай турган болсок, адеп акылак ушунчалык жогорку деңгээлде эле пайгамбарыбыздыкы жада калса, мисалы бир мисал бере кетели. Анас бин Малик деген сахаба болот. Ошонун кичинекей кезинде энеси алып келип пайгамбарыбызга Мадинада ушул сенин кол араңа жарасын, кызматчың болсун, эмне мындай жеңилиңди жерден алып орунду колдон ала турган бир адам болсун деп берет, тарбиялансын деп. Анан ошол сахаба эскерүүсүндө мындай деп айтат: "Бир күнү пайгамбарыбыз мени баланча бир жерге жумшады" дейт. Жаш баламын, тестер балам дейт. Барып ойноп, балдар менен унутуп калыптырмын дейт ал нерсени. Анан бир кезде кулагыма бирөө тартты дейт. Ким экен деп карасам, пайгамбарыбыз жылмайып туруптур дейт. Анан айтып аткан нерсеси, биз андай болсо күнүстө чаа уруп, таң озурайын баласы эмне кылып жүрөсүң дебейбиз да. Бирок пайгамбар андай эмес. Барбадыңбы ушундай эле, эмнеге аны кылбадың деп кекетпеди дейт. Жөн гана эмне баягы уnuttun эмне кылдың дегендей кылып, балага баладай мамиле кылды. Албетте. Биз сиз айткандай пайгамбарыбыздай болсок, жакындасак, кулк мүнөздүү болсок деп тилек кылабыз, дуа кылабыз. Адеп башаты деп айтып тургандай, ошонун мүдүрү болгондон кийин ар бир улуттун мактанган жерлери бар эмеспи? Кыргыздардын сизге кайсы адеби жагат? Кыргыздардын негизи баягы байыркы бир көчмөн эл болгондон кийин көбүнчө баягы көчмөн элдин бир маданияты жок болот. Анткени маданият көбүнчө жазуу, баягы адабий бир китептерде калат эмеспи? Дешет экен, бирок кыргыздардын баягы карап отурсак, адам баласын адеп акылакка үндөгөн баягы жакшы бир каада салт, адаттар бар экен. Ошонун ичинде мисалы кыргыздардын адам баласын тарбиялоодо жазылбаган бир китептери бул макал лакап болгон экен. Ошонун ичинен 15 миңден ашык макал бар экен, адам баласын адеп акылакка үндөгөн. Муну дагы кайсыл бир жылдары дипломдук иш жазып ошол жерден изилдеп таптык. Анан демек кыргыздар мисалы бир эле макалын айта кетели, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт кыргыздарда. Анан адам ойлош ыктымал, атамды өлтүрсө энемди кантип алып берем деп. Бирок ошол атаңды өлтүргөн адамга энеңди алып бергенчелик деңгээлде кечиримдүү бол, ырайымдуу бол. Эмне кыласың? Адамга теңелип.
деген маселени айтып атат да. Бул жерде баягы тарбиялык мааниде көптөгөн макал лакаптар бар. Акындар болобу, мисалы кыргыз элинин жанакы төкмө акындары болобу, жазма акындар кийин эле чыкты да. Булардыкы дагы баягы ыр саптары менен адам баласын тарбиялаганда баягы Кудай Тааланын балким кыргыз эли көчмөн эл болгондуктан баягы өзгөчө бир белек кылып ушуларды угуп ушу менен тарбиялангыла дегендей бир нерсеси болсо керек. Ошол акындар дагы элди тарбиялаада чоң бир таасири болгон экен. Алар да баягы төкмөлүк кылып адамдарды топтоп баягы динден, адеп акылактан, жакшы нерселерден. Мени карап эле айтып атасыз го дейм, төкмө акындар деп. Сиз айткандай эми кыргыздардын абдан сонун адеп, акылак жолдору бар. Азыркы заманда жакпагандарчы? Эгер биз балдарга болобу, ата-энелер өздөрү болобу, же болбосо мугалим болобу, ким болбосун өзүнүн жоопкерчилигин сезе билгенде гана коом оңолот. А биз отуруп алып соц тармакты күнөөлөйбүз, кээде отуруп алып ата-энени күнөөлөйбүз. Демек бул өз үчүн жоопкерчиликти сезе албай атабыз. Ата-эненин жоопкерчилиги эмне? Баланы баягы жакшы бир тамак жедирип, жакшы бир кийим кийгизип, жакшы бир университетте окутуп, жакшы бир телефон берип койсо, бул ата-энеликти аткаруу милдетинен кутулбайт. Кудай Таала аманат кылып бердиби? Балага атадай, энедей убакыт бөлүп, аны менен отуруп, сырдашып кылбаса, эртең бир күн ошол бала сырдаша турган башка бирөөнү табат дагы, эртең ата-энесин жөн гана эмне бир материальный жактан акча ала турган бир булак катары карап калат. Анан бул жерде мугалимдердин милдети эмне десек, мугалим чын-чынына келгенде булар билим бере турган нерсе, окута турган нерсе, дүйнөлүк илимдерди. Анан баягы мектептен мындай болуп келди, тигиндей болуп келди деп күнөөлөшөт. Бирок эмне ал жерде да мугалимдин бир жоопкерчилиги же бир катасы же башка жакшы жактары бар деп айта алабыз. Бирок эң башта биринчи ата-энеден башталат. Коомчулуктагы нерсе. Анан күнүбүздөгү кыргыздарда баягы көйгөйлүү кылып жаткан баягы олуттуу нерселердин бири десек, жаштардын күнүбүздө баягы Европа жакты туурап атат, башка жакты туурап атат деп атабыз. Биз ошолорго ошондой бир мүмкүнчүлүк түзүп берип коюп жатабыз деген нерсе. Анан айрым баягы дүйнөдөгү азыркы илим постор айтат экен, жаштарды жакшы тарбиялоонун бир жолу дейт, зет муун деп коет эмеспи? Буларга дейт, эски тарыхый жерлерди көбүрөөк көрсөтүп, тарыхый булактардан маалымат берүү дейт. Азыр адамдар карасак бүт эле телефондон башка нерседен нандын каяктан чыгарын билбейт жаш балдар. Буудай ун эмне экенин билбей баратышат да. Бирок ошону айыл ушундай болгон, ушундай ата бабаларыбыз болгон деп айтса, балким алар деле маңкурт эмес, акыл бар. Балким баягы атайланып казыгын табат дегендей кыргыздын баягы баалуулуктарына кайтат деген ишеничтебиз. Мектептерге азыр иман сабагы кириш керек деген дагы сөздөр жүрүп атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Ошо адептүүлүктү кандай жол менен мындай балдарды качырбай, ата-энелерди туура эмес пикирде калбаш үчүн туура адептүүлүктү иман менен сабагын журуштуруп берүүгө болобу? Эми азыр иман десе эле баягы көпчүлүк Кыргызстандын ичиндегилер баягы намаз окуган, ушундай бир диндарлыкка түртүү деген нерсени түшүнүп калышпадыбы? Ошону балким адеп деп бир аталышын өзгөртүптүр. Ошол жерде ата-энеге болгон адеп кандай болот, өлкөңө, мамлекетиңе болгон адеп аклагың кандай болуш керек деп ошол жагынан кирсе абдан жакшы болмок. Эгер муну киргизбей турган болсок, баягы арабтарда жакшы бир сөз айтат экен. Эгер бүгүн сен дейт, ууруларды баягы биринчи айтат, кедей кембагалдарды дейт жок кылбасаң дейт, аларды баягы жашоо деңгээлин өйдө көтөрбөсөң, эртең бир эмне уурула жашаган өлкөдө жашап каласың дейт. Баягы эмне уурулар көбөйөт дейт ушундай. Анан дагы айтат экен, эгер дейт сен илимсиз баягы түркөй адамдарды дейт окутуу, ошолорго илимге умтулушуна кызыктар болбосоң, эртең бир эмне караңгы кедей бир өлкөдө жашап каласың дейт да. Анын сыңары дагы баягы биз балдарга азыр адеп акылак жөнүндө бир нерсени берип калбасак, эртең Кудай сактасын өлкөбүздө баягы кайдыгер болгон, ата-энесин карылар үйүнө чыдап койгон, баягы адеп акылактан алыс болгон, ушундай материальный нерсеге байланган бир балдар чыгып калышы деле мүмкүн, Кудай сактасын. Бирок ошону мамлекетибиздеги баягы жетекчилер буга чейин кайдыгер карабай жакшы эле мамиле кылып келе жатышат. Мындан ары да жакшы бир олуттуу бир маселе катары карап, муну ойлонушат деген үмүттөбүз иншалла. Орозодо отурабыз, орозодо тилектер кабыл болот эмеспи? Орозонун адептери жөнүндө айтсаңыз. Орозонун баягы бул айдын ыйыктыгы жөнүндө айта кете турган болсок, адептери көп. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабалары менен отуруп пайгамбарыбыз кайгырып отурган болот. Сахабалардын ошо мурунку пайгамбарлардын баягы окуясынан айтып берип отуруп, анан
Сахабалар сурайт, Алланын элчиси эмне канча кайгырып капаланып отурасыз дейт. Ал айтат, менден мурунку пайгамбарлардын үммөттөрү дейт, ушунчалык көп жыл жашашкан экен, Кудай Таалам ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү бериптир, жакшы иштерди кылган экен, көп жыл жашаптыр дейт. Менин үммөтүм дейт 70-80 жыл дейт, ушундай өмүрү кыска болот, бирок алардай болуп жакшы иш кыла албай калат го, ошого өкүнүп атам дегенде Кудай Таала өзүнүн сүйүктүү пайгамбарын капалантпай Жабирейил жиберет. Жабирейил периште келип, "О Мухаммед, кайгырба, Аллаң сага бир белек берди" дейт. Анан пайгамбарыбыз сүйүнүп кетип, "Эмне белек экен" дегенде, 1000 айдан да артыгыраак болгон бир күндү берди дейт. Мындайча айтканда, жанакы Кадыр сүрөсүндө келет да, "Лайлатул Кадри хайру мин альфи шахр", Кадыр түн бир түн. Бул 1000 айдан да артыгыраак дейт. 1000 айды бөлө турган болсок, 83,5 жыл болот экен. Демек, баягы адамдын бир өмүрүнчөлүк. Эгер бир күндө ошол күнгө дал келип, ошол күнү дуа тилек, жакшы ой максат кыла турган болсок, күнөөлөрүбүз кечирилсин деп Кудай Тааладан жалынып, жалбарып сурана турган болсок, Кудай Таала кечирет дейт. Имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи бул аалым заттагы жылда 365 күн болсо, ар бир күнүн Кадыр түн деп билишкен. Ар бир күнүн баягы күнөө кылбай, ар бир күнүн жакшы деп бир эмне дуа тилек менен өткөрчү экен. Биз дагы болбоду дегенде ушул Рамазан айынын 30 күнүн бир Кадыр түн деп билип, ошол жерде эң аз күнөөлөрдөн алыс болуп, ушул Рамазан айында бир ай орозо кармап, ушак айтпай, ууру кылбай, жаман иштерден оолак боло турган болсок, бул 11 айга жете турган бир зарият болот экен, кубат болот экен. Ошонун шааниси менен, ошонун кубаты менен 11 ай баягы күнөөлөрдөн алыс болуп, жакшы бир жашаганга бир мүмкүнчүлүк болот экен. Пайгамбарыбыздын доорунда сахабалар Рамазан айы бүткөндөн кийин 6 ай ушундай, "О, Рамазан кеттиң" деп ушундай кайгырып, капаланып, качан келесиң деп ыйлашчу экен. Анан Рамазанга ушундай 6 ай калганда дагы, "О, Рамазан келатат" деп дайынданып, Кудай Таалам Рамазанга жеткирсин, ыйык күндөргө жеткирсин деп баягы дуа кылып, ушундай сүйүнүү менен кабыл алышчу экен. Биз да ушундай баягы Рамазанды бир кусалык менен, сагыныч менен, анткени бул айда баягы башка айларга салыштырмалуу, бул айда 1 сом берсең 1000 сом берди дегендей бир сооп эселеп жазыла турган, намаз окуй турган болсоң, Куран окуй турган болсоң, баягы эселеп сооптор бериле турган бир ай. Анткени баягы Алла Таалам баягы айларды жаратты, күндөрдү жаратты. Ошолордун ичинен баягы кээ бир айлардын ичинен, мисалы 12 айдын ичинен Рамазан айын өзүндө жакшы көрүп алыптыр. Ошону баягы сүйкүмдүү кылып, ошол айда Куран түшүрүп, ошол айдын ичинде жана Кадыр түн деп коюп атпайбызбы? 27-күнүнө туура келип атат. Ушундай бир күндөрдү коюптур. Анан ошол баягы пайгамбарыбызга да келип, Жабирейил периште келип айтат, "Кудай Таалам сага ушундай белек берди" деп. Демек, баягы биз башка үммөттөр сыяктуу көп жыл жашай албасак дагы, Кудай Таала баягы берген Кадыр түн менен алар кыла албаган көп нерсени да кылсак болот. Мүмкүнчүлүк бар. Эгер ошол Кадыр түнгө дал келе турган болсок, Кудай Таалам ошол Кадыр түнгө жетишти баарыбызды насип кылган болсун. Сизге терең ыраазычылык айтабыз. Убакыт токтобойт экен. Экөөбүздүн маегибиздин убактысы бүтүп калды. Адеттин түрлөрү көп экен. Бир аксакал мага колунан келсе жең узун кийим кийип жүр, адептерин жакшысын айтканда. Демек, кийинүүнүн да өзүнчө адеби бар, адам болуунун дагы адептери көп экен. Баарыбызды Кудай Таала эң жакшы адеп, акылакка жеткизип, сүйүктүү пайгамбарыбыздын мүнөзүндөй мүнөздөндүрсүн деп тилектерди айтабыз. Сизге терең ыраазычылык, элиңиз менен аман болуңуз. Ушинтип элге адептүүлүктүн, имандын жолун түшүндүрүп, эсен аман жүрө бериңиз. Урматтуу көрөрмандар, колдогон баарыбызды демөөрчүлөргө терең ыраазычылык айтабыз. Ал эми сиздердин орозоңуздар кабыл болсун, ар бир тилегиңиздер кабыл болуп, эки дүйнө бактылуулукту Алла Таала насип кылсын. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.